Чынында бул суроо динсиз досторумдун биринен. Ал кыздын суроосуна мен жооп бере албаган элем. Суроо ушундай экен. Аллах биздин эгебиз. Башка диндердегиндей эмне үчүн өзүнүн формасын көрсөтпөгөн? Муну сураган кыз кытайлык болуп, ал Кудайды физикалык жактан сезүү мүмкүн деп билет. Жана Кудайлар кудретин бар деп ишенет. Эмне себептен Аллах өзүн көрсөтпөйт? Рахмат. Бир тууганыбыз бир кыз досу атынан ушундай суроо берди. Эмне себептен Аллах ислам дининдеги Кудай башка диндердекиндей өзүн ашкере кылбайт? Башкача айтканда, башка диндерде биз Кудайды көрө алабыз, а эмне үчүн силерде мындай эмес? Эмне үчүн биз исламда Кудайды көрө албайбыз? Себеби ушундай: исламдагы Кудай Аллах субхана ва таала бул чыныгы Аллах субхана ва таала. Эгер ал өзүн көрсөткөндө, сиз артык жашоого кадыр болбойт элеңиз. Ал өтө кудуреттүү. Курандагы Араф сүрөсүндө Аллах таала ушинтип айтат: Муса биздин белгилүү чегибизге келип, эгем өзүңдү көрсөт, сени көрөйүн деди. Аллах мени эч качан көрө албайсың. Бирок тоого кара, эгер ал ордунда тура алса, сен да мени көрөсүң деди. Ошентип эгеси тоого нурун көрсөткөн убакта ал талкаланып кетти. Аны көрүп Муса эстен танып жыгылды. Мына бул Аллахтын кудурети. Аллах ушундай кудуреттүү. Биз инсандар бул дүйнөдөгү абалыбызда Аллахты көрүүгө кадыр эмеспиз. Аллахтын өзүнө ылайык аныктамасы Кур'ани Каримдин 112-сүрөсү Ихлас сүрөсүнүн 1-4 аяттарында келтирилет. Айткын, Аллах жалгыз. Аллах эч кимге муктаж эмес. Ал төрөбөгөн жана төрөлбөгөн. Ага эч ким теңдеш эмес. Качан сиз Кудайды бирдемкеге окшотсоңуз, демек ал Кудай эмес. Кайсы дин өкүлү болушуна карабай, дүйнөдөгү нерсе кыялдоо мүмкүн боло турган бир нерсени Кудай десе, билиңиз, ал чыныгы Кудай эмес. Бул 4 аяттан турган сүрөдө бардык нерсеге кадыр Аллах субхана ва тааланын аныктамасы айтылган. Адамдар ибадат кыла турган ар кандай Кудай ушул 4 аяттагы аныктамага ылайык болбойт экен, демек ал чыныгы Кудай эмес. Айткын, Аллах жалгыз. Аллах эч кимге муктаж эмес. Аллах төрөбөгөн жана төрөлбөгөн. Ага эч ким теңдеш эмес. Эми сизге суроо берсем, бир тууган, жетишиңиз мүмкүн болгон эң улуу сыйлык эмне? Суроонун эси кана? Ал киши каякта? Ордуңуздан тура аласызбы, бир тууган? Колго киритүүңүз мүмкүн болгон эң чоң сыйлык эмне? Мусулман киши жетүүсү мүмкүн болгон эң улуу сыйлык эмне? Бейиш. Бейиш, туурабы? Андан жогоркусу барбы? Жок. Ооба. Кимдир бар дедиби? Бейиштен жогорку сыйлык барбы? Ушундай хадис бар. Бир тууган, ообабы же жокпу? Бейиштен жогорку сыйлык барбы? Ооба. Анда айтыңыз, бул кандай сыйлык? Аллахтын жүзүн көрүү. Бейиштердин эң жогоркусу Фирдаус бейиши. Фирдаус бейишинен да эң жогорку сыйлык Аллахтын жүзүн көрүү. Биз инсандар Аллахтын жүзүн бул дүйнөдөгү абалыбызда көрө албайбыз. Бирок бейиште көрүүбүз мүмкүн. Бейиштегилердин баары дагы Аллахтын жүзүн көрө алышпайт. Бир гана пайгамбарларга жакын болгон Фирдаусул А'ла бейиштиктери көрө алышат. Аллах жүзүн ар дайым дагы көрсөтө бербейт. Биз болсо анын жүзүн көрүүгө тынчсызданып турабыз. Мусулман киши жетүүсү мүмкүн болгон сыйлык бейиш, бирок ал эң жогорку даражадагы сыйлык эмес. Эң жогорку даражадагы абзел сыйлык бул Аллахтын жүзүн көрүү. Динсиз досуңузга ушуну айтыңыз. Эгер алар Аср сүрөсүнүн аяттарында келген амалдарга ээрчсе,
ыйман келтирген болсо, салих амалдар кылса, адамдарды чындыкка жана сабырга чакырса, бейишке кирет иншаллах. Бирок андан мурда ал Куранда келген көрсөтмөлөргө амал кылуубуз керек. Эгер ал Куранда келген көрсөтмөлөргө амал кылса жана бейиштин жогорку даражаларына жетсе, ал Аллахтын жүзүн көрүүгө жетишет иншаллах. Баары дагы эмес, бир гана эң жогорку сыйлыкка жеткендер акыретти көрө алышат. Суроого жооп бере алдым деп үмүт кыламын. Бир тууган, Аллахтын жүзүн көрүүнү каалайсызбы? Аллахтын жүзүн көрүүнү каалайсызбы? Ооба, альхамдулиллах. Иншаллах бизди Фирдаус бейишине киргизүүсүн жана өзүнүн жүзүн көрсөтүүсүн Аллахтан сурап дуа кылабыз.